Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев акыркы күндөрү социалдык тармактарда колдоого алынып келе жатат. Чындыгын алып караганда, Курманбек Бакиев такта турганда мамлекеттин экономикасын көтөрүүдө кошкон салымы чоң болсо, кадр тандоодо Бакиев жаңылышкан эмес. Алсак, туңгуч президентибиз Аскар Акаевден калган Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 2,5 миллиард АКШ долларына жеткен абалда калса, Курманбек Бакиев 2013 жылга чейин мамлекеттик карызды 2 миллиард долларга чейин түшүргөн. Кандай болгон күндө дагы 2013 жылдан кийинки келген бийлик Бакиевдин алдында уят болушуп, мамлекеттин экономикасына резинктөө түк кийгизип, сормо сазга түптүз киргизип салды. Кызыгы, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кудайды оозунан түшүрбөй олтуруп, алгылыктуу деле иш кылбады. Курманбек Бакиев президент болуп турганда 1 саат ичинде 100 жолу Кудайды айтпай, мусулмандардын ыйык китеби Кур'ани Каримдин кыргызча котормосу жана анын маанисин, тактап айтканда арабчадан которгон түшүндүрмөлөрү тууралуу китеп чыгарып, Кыргыз Республикасынын президент болуп турган мезгилде Курманбек Бакиев элибизге белек кылган. Аллахтын калемине таандык болгон китептин касиети менен мамлекетибизде нур жанып турсун. Аскат дейт.